Малдын башы көйгөн сайын жайыт талаш маселеси күчөдү. Нарын районунун малчылары илгери колхоз совхоздор мезгилинен бери эле Ат башы районунун аймагында жайгашкан Чойжап жайлоосун жайлап келишкен. Акыркы мезгилдерде ат башылыктар менен мына ушул жайыт маселеси боюнча келишпестик келип чыкты. Негизи общий бизде 83 000 гектар жайыт бар. Анын ичинде жайыттарды эс алдыруу, мониторинг жүргүзүү деп деградацияга учуратпагыла деген мыйзамда көрсөтүлгөн тартиптердин негизинде 20 000 гектар жайытты эс алдырууга чыгарабыз. Калган 62 242 гектар жерди жайыт катары пайдаланабыз. Анын ичинде 57 000 гектар узак мөөнөткө пайдаланган жайыттар бар. 26 300 гектар жайыт биздин өзүбүздүн айыл өкмөттүн госакты менен өзүбүзгө тиешелүү жайыт. Ошонун ичинен 39 000 гектар жайыт ушу Чойжап өрөөнүндө турат. Калган 14 000 гектар жайыт Арпа өрөөнүндө деп жайлоо катарында пайдаланып келебиз. Талашка түшкөн Ат башы район аймагындагы Чойжап жайлоосу те колхоз совхоздор мезгилинде эле Нарын районунун малчыларына пайдаланууга берилген. Учкун айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин төрагасы Пархат Абдыжакыповдун айтымында союз тарагандан кийинки мезгилде жайытты пайдалануу жана анын инфраструктурасы негизинен элдин өзүнүн демилгеси жана аракети менен жолго салынып келет. Бизде бул өрөөндө почти 55 сарай, кыргызча айтканда журт бар. Ошо 55 сарайдын почти 45тен ашыгында сарай курулган фермерлер бар. Бүгүнкү күндө биз баягы жылына мыйзамда көрсөтүлгөн жылдык планды иштеп чыгып, ошого баягы жайыттын жолдорун оңдоо, инфраструктураны оңдоого киргизгенбиз планга. Азыркы учурда ушул колхоз учурунан бери бир жолу бир проект менен түртүлгөн жасалган жол бар эле, өтө катаал жол. Ушу малчылардын көчүп конуусунда тоскоолдуктар жаратып келген. Баягы Суук Капчыгай, Ак Кыя, Көк Булак, Кыр жол деп баягы катаал жолдор бар эле. Ошону бүгүнкү күндө өзүбүздүн атайын спецтехникабыз менен оңдоп түзүүтерин жасап келатабыз. Жайыттар жөнүндөгү мыйзамдын 3-беренесинин 1-пунктунда жайыттар Кыргыз Республикасы менчигинде гана турат деп ачык так жазылып турат. Демек жайытка Ат башы же Нарын району жеке ээлик кыла албайт. Андыктан биздин аймагыбызда жайгашкан. Демек биздики деген негизде талашууга мыйзам жол бербейт. Анан негизи бул баягы административдик территория кылабыз деп бул программа зона болуп Ат башы территориясында тургандыктан баягы узак мөөнөткө пайдаланып келебиз да. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөн узак мөөнөттүн жылдары көрсөтүлгөн эмес, биз срочной болуп. Учурунда премьер-министр Темир Сариев, Абылгазиев деген премьер өкмөт башында турган биздин премьер-министрлер 2020-жыл, 2030-жыл деп токтомдорду чыгарышкан. Мен жеке оюмда мыйзамга карама каршы келип калат. Анткени мыйзамда жайытты пайдалануу мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Ошону менен эле бирге мурдагы колхоз, совхоз, кооперативдин чегинде пайдаланасыңар деген. Эгерде биз мыйзамга таянып пайдаланабыз да жайытты. Аны ошол колхоз, совхоз, кооперативдин чегинде пайдаланып келебиз. Жайыт жөнүндөгү мыйзамды ишке ашыруу чаралары жөнүндөгү өкмөттүн чечимдерине ылайык Кыргыз Республикасынын райондорунун жана облустарынын мурдагы колхоз жана совхоздоруна узак мөөнөттүк пайдаланууга берилген жайыт участоктору 2030-жылга чейин ошол райондордун жана облустардын карамагында болууга тийиш. Бирок белгиленген мөөнөт келе электе эле талаш маселеси эмнеге көтөрүлүп жатат? Балким Ат башы районунун малчылары үчүн жайыт жетишпей жатабы деген суроо туулбай койбойт. Эми мындай болуп атат да. Кээ бир учурларда административдик ошол жайыттарды колдонууда кээ бир райондор мындай толук колдоно алышкан жок. Мына мисалы биз
ГИС лабораториясын жасап, ошол бардык чоң жайлоолорду барып карап көрдүк. Ошол жайлоолордо бөлүнгөн, мисалы, ошол эле тиги өзүнүн жайытын узак мөөнөткө пайдаланууга башка райондорго берген райондор өзүндө калган жайыттарды да толук пайдаланылбайт азырчы. Мына мисалы Аксай өрөөнүн алсак, Аксай өрөөнүндө 328 000 гектар аянты бар экен да. Ат башыга карайт да. Ошонун 111.115.487 сыйымдуулугу шарттуу баш кириш керек. Ошонун 2019-2020 жылдарда 455 шарттуу баш жайытка чыккан. Ошондо мына көрдүңүзбү, жарым эле колдонулуп атат Аксай өрөөнү. Мал кендиктүү жерибизде жайыт маселеси туура жана муктаждыкка жараша чечилбесе, жайыт талашы улана бериши мүмкүн. Өкмөттүн чечимине ылайык жайытты пайдалануу мөөнөтү 2030 жылга чейин белгиленген. Бирок Нарын район малчылары мыйзамда жайытты пайдалануу мөөнөтү көрсөтүлбөгөнүнө шилтеме кылышып, мыйзам жогору турабы же өкмөттүн токтомубу деген маселе коюшууда. Кандай болгон күндө да 2030 жылда бат эле келет. Учкун Куланак айылынын фермерлери үчүн жайыт талаш маселеси кандай чечилет? Бул нарындыктарды түйшөлткөн маселе болууда. Эми мен дагы бир жолу ошол жайыт мал чарба департамент директору катары, өзүм как жаран катары айта кетейин, жайыт Кыргыз мамлекеттин менчиги. Бул менин менчигим, бул райондун менчиги деген жок. Кандай участокторго бөлүнүп, убактылуу пайдаланууга, узак мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берилген 2030 жылга чейин ошол райондор өзлөрүнүн бөлүнүп берилген жерлерине жайлашат. Эми биз азыркы учурда ошол 2030 жылга чейин биз азыркы мониторинг көзөмөлдөрүн жүргүзүп атабыз. Анын ошол кээ бир райондордогу өзлөрүнүн жайыттары жок райондорго ошол жанагы айыл өкмөттөрдүн биригүүсүндө же кандай айыл өкмөттөр бөлүнгөндө кандай ошол райондук деңгээлде, областтык деңгээлде карап атабыз. Эң негизгиси ошол жайыт маселесин чечүүдө, талаш маселелерди чечүүдө биринчи район деңгээлинде райондук комиссия бар. Райондук комиссияда каралып, эгерде райондук комиссияда чечилбей калса, областтык комиссия бар, областтык комиссияда каралып, анан кийин акыркы точкасы ошол өкмөт деңгээлинде каралат да.